Баарыңыздар Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына кош келипсиздер. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына бүгүн дагы бир аябай жакшы бир кубанычтуу күндө отурабыз. Бул болсо дагы Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын биздин мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарыбызга Куран жарышын өткөрдү. Биздин бүгүнкү Куран жарышыбыз негизинен эле бир 4 этаптан өттү. Эң алгачкысы бул багы диний сабаттуулук жагынан biz тест суроолору түзүлдү. Бул 100 суроо берилип, ошого жооп беришти. Ал эми экинчи этабында бизде багы шариятыбыздагы 40 парыз деп коебуз. Мына ошолор боюнча экзамендер болду. Ал эми үчүнчүсү бул араб каллиграфиясы боюнча. Бизде ушул бир туугандарыбызга биз атайын сабактарды уюштуруп, ошонун ичинде багы араб каллиграфиясын жазуу боюнча дагы, Куран окуу боюнча да үйрөткөнбүз. Ал эми 4-чү этап акыркысы бул ошол негизги этап болду. Бул ошол Куран окуу боюнча жарыш болду. Мына ушунун баарын Кыргызстан мусулман дини башкармалыгында өткөрүп, бизге жакындан көмөк көрсөткөн иман мечитинин жамаатына ыраазычылык билдирип кетебиз. Жараткан Аллах субханаху ва таала мына ушундай биздин бир туугандарыбызга кылган жакшылыктарды, кайрымдуулуктарды Алла таала кабыл кылсын. Ошол эле учурда бардык салым кошкондорго, жана ушул келип атайын убакыт бөлүп келип катышкандарга Алла таала разы болсун. Негизинен эле мына бүгүн биздин Азирети муфтийибиздин колдоосу менен мына ушундай иш-чаралар өтүп атат. Кудай буйрса, келечекте дагы жакшы самаалдар, иш-чаралар өтөт деген үмүттөбүз. Bersama rekan-rekan alam terakai wa ala Rabbaka Fil surasını okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat lada Abi lahab wa tab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Жараткан Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават, саламдар болсун. Мына Алла тааланын жардамы менен бүгүн дагы бир кубанычтуу күндө отурабыз. Бул болсо дагы Алла тааланын жолунда, Алланын ыраазычылыгы үчүн мына биздин мүмкүнчүлүк чектелген бир туугандарыбыз менен биз жарыш өткөрдүк. Эми биринчи даражадагы диплом менен биринчи орунду ээлегендиги үчүн Телешева Замира.
Алла разы болсын. Эми эркектер арасындағы жарыш бойынша биринчи орын менен Шайырбек уулу Бекзат. Эми бул жерде мугалимдердин иши белгилүү, өтө мээнеттүү. Мына азыркы учурда мен сөзүмдү которуп отурат. Календарова Аселге белек, умра белек. Кыргызстан мусулмандарын дин башкармалыгы тарабынан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар арасында өткөрүлгөн Куран жарышын уюштурууга жакындан көмөк көрсөтүп, демөөрчүлүк кылгандыгы үчүн Асанбек Төрөев бир тууганыбыз муфтияттын алкаш баракчасы менен сыйланат. Азирети муфтий тапшырып коебуз. Алла разы болсун ажеке. Ушундай эле алкыш баракча менен Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар арасында өткөрүлгөн Куран жарышын уюштурууга жакындан көмөктөшкөндүгү, ошондой эле өзгөчө диндеш бир туугандарыбызга кучак ачып, ислам динин үйрөтүүгө кошкон зор салымы үчүн Иман Жума мечитинин жамааты сыйланат. Ниматулла Адамала, аларыбызды тапшырып коебуз иншалла. Мубарак иншалла. Жалал таксыр, Зефир айым. Бул ошол Курандын Брайль тамгасы менен басылган басмасы. Алла разы болсын. Алла разы болсын.